көрүп билим болуп, ары карап ыйлап, бери карап күлүп, айласыздан баласын малайлыкка бермек болушат да. Шаарга келишет. Элдин баарында эле жашоо кыйынчылык жараткандыктан эч ким аны жумушка албайт. Кемпир чалуун жумушка орноштура алышпайт. Софияга арадан бир топ күн өтөт. Күндөрдүн биринде шаардан кайтып келатып, Абышка жолдо чоң ташка отуруп эс алмак болот. Үшкүрүндө эле кайдан жайдан экен белгисиз бир аксакалдуу бою бир карыш адам пайда болот. Мени эмнеге чакырдың деп сурайт. Сени чакырганым жок, абдан чарчадым деп үшкүрөт Абышка. Сен кимсиң деп сурайт Абышка. Менин атым Өкүш. Сен уулуңду бир нече күн шаарга алып барганыңды да билем. Эмнеге шаарга алып бардың эле? Оокатым өтпөй, баламды жумушка салайын деген дейт Абышка. Кандай болсо балаңды мага бер дейт Өкүш. Мен ага өнөр үйрөтөм. Эмдиги жылы ушул убакта келип баламды аласың деди. Абышка бир бийле берип баланы жетелеп көздөн кайын болду. Бир жыл өткөндөн кийин баланын атасы сыйкырчыга уулун алганы келет. Сыйкырчы бир нерселерди күбүрөгөндө эки кара мышык даяр болот. Мына ушунун ичинен балаңды үйүңө алып кет дейт сыйкырчы. Абышка баласын тааный албай, көз жашын көл кылып жолуна түшөт. Ошентип бир нече жыл өтөт. Жыл сайын атасы сыйкырланган уулуна тааныбай, жашын тыя албай үйүнө кетчү. Бирок жолу сыйкырчы ага мындай дейт. Эгер жетинчи жолу баланы тааный албасам,